Саламатсыңарбы балдар? Асманыбыз ар дайым ушундай ачык болсун. Силердин маанайыңар дагы, көңүлүңөр да ачык болсун. Силерге кааларым ушул күн нурундай сулуулукту, жылуулукту кааламакчымын балдар. Анда эмесе, бүгүнкү сабактын алтын эрежесин эсибизге салалы. Бүгүнкү сабакта кунт коюп угабыз, тынчтыкты сактайбыз, жоопкерчиликтүү болобуз, тапшырмаларды убагында аткарабыз. Ал эми сабактын темасы Абышка менен дөө, кыргыз эл жомогу. Сабактын максаты окуучулар сабакты көрүп, маанисин түшүнүп, өз алдынча ой жүгүртүүгө, жыйынтык чыгарууга көнүгүшөт. Илгери бир Абышка жашаптыр. Бир күнү ал жолдон жумуртка таап алат. Андан ары бара жатса, алдынан дөө чыгат. Абышка дөөдөн аябай коркуп кетет. Бирок ошол замат амал ойлоп таап. Эң сонун болбодубу, сени таап кел деп мени хан жиберди дейт. Дөө таң калып: хан мени эмне кылат экен деп сурайт. Абышка дөөнүн коркконун билип, хан алтын сарай салдырат экен. Ошого ылайыктуу устун жок болуп жатат. Сен аябай узун эмессиңби? Ошого сен ылайыктуу экенсиң. Жүр, тез кетели дейт. Абышканын айтканына ишенбей, дөө аны менен күч сынашмакчы болот. Алар суу табылгадан сары суу сыгып чыгарууга мелдешишет. Дөө куураган табылганы бычырата кармаса, суу чыкпайт. Кезек Абышкага келет. Ал колундагы жумуртканы табылгы менен кошо кармайт. Жумуртка жарылып, сары суу чыгат. Муну көргөн дөө Абышкадан чындап коркот да: айланайын Абышка, ырайым кыл, мени бошот, акыңа муну ал деп ага муштумдай алтын берет. Абышка алтынды алып, мейли анда деп кутулганына сүйүнүп, Абышка жолуна түшөт. Ал эми балдар, азыр сабакты жыйынтыктайлы. Айткылачы балдар, дөө эмне себептен алданып калды деп ойлойсуңар? Куураган табылга кандай болот? Абышканын ордунда болсоң, эмне кылат элеңер? Бул суроолорго өз алдыңарча жооп бергиле балдар. Үйгө тапшырма болсо, жомоктогу каармандарды салыштыргыла. Маанисин өз сөзүңөр менен айтып бергиле балдар. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Кийинки сабакта жолуккучакты сак саламатта тургула балдар.